Акыркы суткада коронавирус 1965 кишиден жаңы аныкталды. Анын 1490 учуру Бишкек шаарында катталды. Бул былтыркы жылдын июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 30-июндагы маалыматына ылайык соңку бир суткада вирустан 8 бейтап каза болду. Алардын 2 Бишкекте, 3 Баткенде, 1 Ошто жана 2 Ысык көл облусунда катталды. Муну менен коронавирустун курмандыктары Кыргызстанда 2000 адамга жетти. Мурда ооруп жаткандардын ичинен 571 бейтап сакайып чыкты. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанда COVID-19 инфекциясын 125.003 адам жугузуп, анын 110.082 айыгып чыкты. Бишкекте акыркы сутка ичинде 1490 адамдан коронавирус жаңы табылды. Бишкек мэриясынын басма сөз кызматынын билдирүүсүнө таянсак, 30-июнга карата ооругандардын саны кескин көбөйгөн жок. Жалпысынан калаада абал туруктуу, бирок чыңалуу бойдон калууда. Мындай көрсөткүч санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборундагы кармалып турган күмөн санаткан анализдердин жыйынтыгынын чыгышы жана айрым жеке лабораториялар бир нече күндүн жыйынтыгын бергендиги менен түшүндүрүлөт деп айтылат маалыматта. Бишкек шаардык мэриясынын борбордо массалык иш-чараларды өткөрүүгө салынганын эскертет жана шаардыктарды бардык санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоого чакырат. Жогорку кеңештин тармактык комитети 29-июнда жалган жана анык эмес маалыматтардан коргоо жөнүндөгү мыйзам долбоорунун макулдаштырылган вариантын кабыл алган. Буга байланыштуу бүгүн 30-июнда жогорку кеңештин алдына жарандык коомдун өкүлдөрү, активисттер жалган жана анык эмес маалыматтан коргонуу жөнүндө мыйзам долбооруна каршы митингге чыгышты. Активисттер президентти парламент документти кабыл алса да ага кол койбоого үндөп жатышат. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети 28-июнда жалган жана анык эмес маалыматтан коргонуу жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдаштырылган вариантын кабыл алган. Эскерте кетсек, жарандык коом былтыр 29-июнда дал ушул мыйзамга каршы митингге чыккан. Мыйзамдын авторлору жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева менен Айнур Осмонова.